Казакстан Конституциясынын 30 жылдыгын белгилөөгө даярданууда. Мааракеге карата республика боюнча 30дан ашык иш-чара өткөрүлөт. Мисалы, президенттин архивинде тегерек стол уюштурулду. Депутаттар, судьялар жана окумуштуулар өлкөнүн башкы мыйзамынын ролун тарыхый материалдардын призмасы аркылуу талкуулашты. Алар Конституцияда бекитилген баалуулуктар мамлекеттин туруктуулугунун жана туруктуу өнүгүүсүнүн негизи болуп саналат деп баса белгилешти. Конституциялык соттун ишине өзгөчө көңүл бурулду. Ошондой эле бул жерде Конституцияны иштеп чыгуу боюнча долбоорлор, серепчилик корутундулар жана жарандардын сунуштары көрсөтүлгөн тематикалык көргөзмө болуп өттү. Алардын баары башкы мыйзамдын кандайча түзүлгөндүгүнүн жана анын казак мамлекеттүүлүгүнүн калыптанышындагы ролунун чыныгы күбөлөрү. Это прежде всего оригиналы, нужно это подчеркнуть, оригиналы писем. Бул баарына мурда түп нускалар, каттардын түп нускалары, жарандардын кайрылууларынын түп нускалары, жарандык коом институттарынан жана мамлекеттик бийлик жана башкаруу органдарынан, жеке адамдардан жөнөтүлгөн каттардын түп нускалары, алардын баары уникалдуу, ар бири кайталангыс. Конституциянын долбоорун чет өлкөлөрдө аккредиттелген дипломатиялык өкүлчүлүктөрдө талкуулоонун натыйжасында алынган сунуштар бар. В дипломатических представительствах, аккредитованных за рубежом.